Ош шаардык калктык тейлөө борборунун жаңы ачылган имаратында комуз күйлөрү жаңырып, эне тили даңазаланды. Самалык мамлекеттик тил күнүн утурлай уюштурулду. Андан сырткары тейлөө борборунда иш кагаздарын толтуруу, жарандарды тейлөө бүгүнкү күндөн тарта мамлекеттик тилде жүргүзүлө баштады. Анткени айрым юридикалык терминдерди кыргыз тилине которуу мүмкүн болбогондуктан айрым учурда расмий тилде жүргүзүүгө туура келген. Эми айрым учурларды гана эске албаганда жарандарды тейлөөгө ар тараптуу ыңгайлуу шарттар жаралды. Тейлөө санариптешип, мурунку жылдарга салыштырмалуу паспорт алуу бир топко жеңилдеп, бирдиктүү терезе аркылуу бүткөрүлүп жатат. Региондордон келген үчүн жарандар аларга боюнча кыргыз тилинде маалымат беребиз. Расмий тилде да кошо көбүнчө ошо кыргыз тилинде маалымат берүүгө аракет кылабыз. Документтер акырындык менен кыргызчага өткөрүлүп атат. Калктык тейлөө борбору биринчи калктык тейлөө борборунун ишин жеңилдетип, экинчи калктык тейлөө борбору ачылган 19 июль күнү. Азыр ишибиз жарандарга иш жеңилдетилген.